Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Көпчүлүк Россияда иштеген мекендештер күткөн кубанычтуу сүйүнчү кабар. Рубльдин курсу кескин өсө баштады. Жаңы жылдагы курска караганда алда канча көтөрүлүп калды. Бүгүн рубль курсу Бишкекте кээ бир банктарда 88 тыйынга жакындады. Тагыраагы 87,7 тыйынга 1 рубль алмаштырылууда. Бул албетте биздин Россиядагы мекендештерди кубандырбай койбойт. Көпчүлүктү ойлондурган курс көтөрүлсө албетте Кыргызстанда жөнөткөн акчалардын суммасы көтөрүлүп, айлыктар дагы көбүрөөк муктаждыктарга жетип калат. Андыктан ар бир мекендештин тапканына береке болсун. Бөтөн жерде жакшы иштеп, жакшы таап, жакшылыктарды иштетиңиз. Жакшы сөздөрдү комментарийге жазып кетиңиз. Ушул маалымат менен жакындар менен бөлүшүп коюңуз. Ошондой эле Россиядагы мекендештери ойлондурган Россия-Украина маселеси дагы жакшы жагына чечилгени турат. Анткени кызматына киришкен АКШ президенти Дональд Трамп Зеленский менен Россия келишим түзүүгө даяр экенин айтты. Ал Украинадагы согуш качан бүтөрүн жакын арада Путин менен сүйлөшкөндөн кийин гана так айта аларын кошумчалаган. Трамп ошондой эле эми НАТОнун башка өлкөлөрү каржылык жүктү көбүрөөк көтөрө турганын белгилеп, АКШ Киевке 200 миллиард доллардан ашык жардам бергенин айтты. Well, this is only half a day. I have another half a day left. We'll see. We want to get it done. Do you plan to meet President Putin, sir? I'll be meeting with President Putin. When? I don't know. I can't. It's being set up. How do you plan to end the Ukraine war? Well, we're going to try and get it done as quickly as possible. Do you want to push Israel and Saudi Arabia? It should have never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. Opposite. When do you plan to speak to President Putin? Could be very soon. Эгерде тынчтык орносо, рубль курсу дагы көтөрүлөт, жумуш орундары көбөйөт, текшерүүлөр азаят. Бул дагы мекендештерибиздин турмушуна да, жумушуна да жакшы таасирин тийгизет. Жер жүзүндө тынчтык эле боло берсин, мекендештер тынчтыкта эле жүрө берсин деп, жакшы тилектерди айтып кетели. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Сиздерге дагы жагымдуу бир кабар айта кетели. Орусияда балдар үчүн авиабилеттерге 50% арзандатуу күчүнө кирди. 20 январ күнү мыйзам боюнча транспорт министрлигинин орусиялык авиакомпаниялардын ички каттамдарына балдар үчүн авиабилеттердин 50% арзандатуу боюнча буйругу күчүнө кирди. Документ 10 январда укуктук маалымат порталына жайгаштырылган жана жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирген. 2 жаштан 12 жашка чейинки Россиядагы жарандыгы бар коштоочусу менен учкан балдарга жүк ташуучулар жөлөк пул берүүгө милдеттүү. Ички каттамдарда бир коштоочусу бар 2 жашка чейинки балдарга бала үчүн өзүнчө орун жок. Билетке 100% арзандатуу берилген. Эл аралык каттамдарга арзандатуу 90%га чейин берилет. 12 жашка чейинки балдарга кошумча төлөмсүз бир катарда өтмөк менен бөлүнбөй отуруусун камсыздоого милдеттендирилди. Балдар үчүн авиабилеттерге жеңилдиктерди берүү чечими президент Владимир Путиндин атынан кабыл алынган. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели.
Жакшылыкта көрүшкөнчө, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.